Азыр ошондой го, сен ким экениңди билбейт. Анан сага пикир айтат. Сенин оюңду билбейт. Комузду бул боло берет деп койду. Бул точно кафир болду. Аллах Таала пайгамбарыбыз арам кылган нерсени адал кылып атат. Сен кел дедим, кел. Мен вторник күнү сабак берем, среда күнү сен сабак кылып комуз арам деп айт кел. Далилдериңди алып кел. Жада калса ошо комуздун же болбосо музыканын шариятта өкүмүн да окуп чыккан эмес да. Кайсы хадисте кандай келген, аят эмнеде келген, ким кандай чечмеленген. Жана Бухаридеги хадисте кыяматка жакын калганда аракты, рибаны, башка нерсени, маазифти адал кылышат деген. Маазиф дегенди музыкалык аспаптар. Эми кээ бир аалымдар маазифти ошондой деген. Кээ бирлер башкачараак тафсирлеген. Аны китепти окусаң көрөсүң. Ооба Ханафи мазхабта бизде алаттары арам деп айтылат. Бирок бул кыяс менен, эсиңерде барбы? Кыяс эреже менен. Бирок дуфка уруксат берген. Аны истихсан менен. Пайгамбарыбыздын мезгилинде дуфту, барабанды уруксат бергендигине бар. Музыканын бардыгын арам кылынган десе ал эреже менен. Бул истихсан менен сабит болот. Истихсан менен башка бир эреже менен пайгамбарыбыз макул болуптурбу, кайтарып алыптырбы, тойлордо кылыптырбы? Дуфка уруксат. Бисмилlah. Комуздун маселесине келгенде бизде истихсан кыястан тахриз кылып истихсан кылып үчүн дарура деген дагы маселе бар. Истихсан Куран менен болот, истихсан хадис менен болот, истихсан ижма менен болот, истихсан дарура менен болот, истихсан тайсир менен болот. Ошого зарылчылык үчүн дуфка уруксат берилиппи? Комузга деле уруксат. Кайка барсаң ошоко бар. Чуагажы ушинтип фатва берген. Мен чуагажынын изи мененмин. Болду. Макул болсоң, болбосоң бар, кайка барсаң ошоко. Сен арам дей бер. Бир нерсенин арам болусуна бирөө ти бирөө кыягы бар, бирөө домбура, бирөө пианино, анын бардыгы айтылган эмес. Анын бардыгын бириктире турган айла себеби бар. Эмне себептен арам болот десе, адамдардын жүрөгүн козгоп, рахат алдыра турган болгондуктан арам болот. Неге десе, адамдар намаз менен, Куран угуу менен, Куран окуу менен рахат алыш керек болчу, музыканын ордун алып кетпесине барам. Эми айласына, себебине карайбыз. Адамдардын жүрөгүн элжиретип, бийлетип, чуагаж эмне деген? Ошону угуп, чуркап барып бирөөнү баса калып зорутабайсың дейт да. Өзүң кармай албай калат да. Эми карап туруң. Комузга караганда адамдар көбүрөөк делебеси козгойбу же дуфкабы? Дуфта, бир музыканы кой. Мисалы, Ванесса Мей деген скрипач бар, ошонукуну кый деп эшик жабылып ачылып аткандай эле угуласың. Бирок Майкл Джексондун диштин укчу эмне болот экен? Ошол дуф ошо барабан. Кайсы бир музыкада барабан кошсо анан кийин митип баштайсың. Билесиңерби? Мен билбейм, каяк менен бирөөнү бийлеп аткан. Иллати эмне? Адамдардын делебесин козгой турган. Чуага айтканда бирөөнү бар баса кала турган даражада боло турган болсо, анан ошону жанагы арам кылынган алаттарга киргизебиз. Жада калса, дуфту дагы ичинде шыңгырактар болсо, ошону кой дейт, ошо жакшы эмес дейт. Жөнөкөй болсо макул. Эми биз ошону комуз өкө окшош эле деп атабыз. Комуздар деле бирөө насаат сөзүн айтат, акындар жакшы накыл сөздөрүн айтат, эскертүүлөрдү берет, мамлекет башчыларга жакшы насааттарды айтат, элге айтат. Жана насаат ырлар бар, айтыштар бар, терме ырлар бар, пайгамбарыбызды мактап ырдаган. Эми ошондон улам чуагажы дагы баш экөө эмес да, арамды адал дегиде, туура. Демек ошол карап чыкты, китептерди карады, анын себебин карады, ошо комуз. Казакстанда да домбураны арам эмес деп атышат. Эми адамдар биз окуган нерсени, биз көргөн нерсени, китептерден көрбөгөндөн кийин биздин атыбыздан жаман сүйлөбөз. Анан бирөө айтыптыр, сен кимсиң, мен кийин менен жооп берем. Мен китептерим бар, бир нерсеге таянгандарым бар, себебим бар, заруратчылыгым бар. Ошо барып далил кыла ала турган себеби чуагажында ошондой нерсеси бар. Башкасы арам дейсиңби, сен арам дей бер. Бисмилlah. Эч ким сени тосуткан жок. Вторник беде сабак бар, среда күнү келип сен арам дей бер. Чыгып кечке сабак бер. Жума сайын сабак бер, кыйын болсо.